Ички иштер министрлигинин бир топ кызматкерлери, милиция ардагерлери мекеменин ички иликтөө кызматынын башчысы Скандарбек Көчөрбаевдин үстүнөн бир канча жолу арыздангандан кийин ал кызматынан убактылуу четтетилген. Милициянын ички тартибин тескеген Көчөрбаев боюнча кызматтык териштирүү жүргөн. Анын жыйынтыгында кызматкерлерди иштен мыйзамсыз кетиргени, куугунтуктаганы, тартип жазага тартканы, пара алганы аныкталган. Мындан улам Көчөрбаев ички иштер органдарынан биротоло айдалды. Алар кызматтык иликтөөлөрдү мыйзам чегинен сырткары жүргүзгөн, айрым учурларда коркутуу, үркүтүү методдору менен аудио, видео каражаттарын пайдалануу менен кызматкерлерден акча талап кылуу факттары да аныкталган. Бирок кызматтык иликтөө жүрүп жатканда башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. 3-4 берене менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз топтолгон материалдардын баарын башкы прокуратурага бердик. Алар тиешелүү карап туруп, ошо тергөөнүн жүрүшү гана бул маселеге чекит коет. Прокуратура бул ишти кылмыш ишин тергөөнү улуттук коопсуздук кызматына берди. Себеп дегенде тергөө функциясы бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматына тиешелүү. Маалыматтар боюнча ички иликтөө кызматынын мурдагы башчысы тарабынан майда барат мыйзам бузуу үчүн дагы паракорлук, шантаждоо, куугунтуктоо болуп келген. Көбүнчөсү кызматтан мыйзамсыз кетирүүгө түрткү болгон дешет. Алгач ички иликтөө кызматына кайсы бир милиционердин үстүнөн арыз түшөт. Ал боюнча териштирүү жүрүп, жыйынтыгында бекитилгенден кийин катуу сөгүш, кызматына толук ылайык келбегендиги же ээлеген кызматтардын бошотуу тууралуу буйрукка мекеменин башчысынын орун басары кол коет. Андай чечимге макул болбогондор мекеменин дисциплинардык комиссиясына кайрыла алышат. Акыркы инстанция сот. Бирок ал жерде акыйкат чечимге жетүү мүмкүнчүлүгү 50-50 дейт. ИИМдин мурдагы кызматкери адвокат Тимур Иманкулов. Сами судьи раньше. Мурда ИИМдин жетекчилери тарабынан сотторго басым жасалып жатат деп Фемида өкүлдөрү өздөрү даттанчу. Өзүм күбө болгон окуяны айтып берсем, Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы өз кызматында жакшы эле иштеп жүрчү. Көптөгөн кылмыштардын бетин ачкан. Анан эле анын орду атка минерлердин бирөөсүнө керек болуп калса керек. Болбогон жүйө менен иштен алып коюшту. Ыкчам иштебейсиң, жетекчи боло албайсың деген жүйө менен эле кызматтан алып койгон. Ички иштер министрлигинде таасирдүү кызматты ээлеген Көчөрбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев менен бир тууган бөлөлөр экен. Ага буга чейин да бир нече кылмыш иши козголуп, бирок алар ар кандай себептер менен токтотулган экен. 2004-жылы Көчөрбаев Талас областында иштеп турган убакта Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин 28 000 сом өлчөмүндө эмгек акысын өзүнө ыйгарып алуу факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Андан 2 жума өтпөй 20 000 сом пара алган деп айып тагылган. Бирок жетиштүү далил болбогондуктан иш токтотулган экен. Бишкек шаарында иштеп турганда кызматынан төмөндөтүлгөн. Ошондой эле 3 жыл мурда Көчөрбаевдин жеке үйүн Таластын Кара Буура районунун милициялар күзөткө алып кайтарышкан. Мындан сырткары полковник өзүнүн кызматкерлерин кызматтык автоунаа үчүн берүүчү күйүүчү майга талондорду алуу үчүн мажбурлаган. Жалпы баасы 150 000 сомдук 4 000 литр бензинди өзүнө мыйзамсыз ыйгарып алганы тууралуу маалыматтар чыккан. Ички иштер министрлигиндеги ички коопсуздукту камсыз кылган кызматкерлердин ошолордун кызыкчылыгын коргой турган жетекчи жөнүндө ушундай маалыматтар чыгып атса, ошол жалганбы, төгүнбү деп анан прокуратурадагы мына азыркы министр келди, мунун баары тең чыгып билинип атат. Азыр маалымат каражаттарына кандай гана материал чыкпасын, ал изилдөө кылыш керек. Ал үчүн ошол маалыматты чыгаргандар дагы кандай деңгээлде айтат да, мына бизге момундай маалымат келип түштү. Ана момунда карагыла, мүмкүн аны жамандап атса, мына жамандалыптыр деп тасдиктеп койгула. Кээде айтат баягы битке чөчүп көйнөңдү отко салба деп. Ал ошондой принцип менен былтый унчукпай коюп атышат да. Кийин мына ушунун баары чыгып атат да мына. Тилекке каршы министрликтин коомдук кеңеши сунуштап жаткан чаралар алгылыктуу жыйынтык бере албайт. Эксперттердин айтымында азыркы тапта ички иштер министрлигинде 44 административдик кызматкер мекеменин жетекчилигинин түз чечими менен дайындалат. Юристтер белгилеп өткөндөй, мындай кадр башаламандыгы кызматка дайындоодо квалификациялык талаптар жогору болуп, жана талапкер милдеттүү түрдө калыс сынактан өтмөйүнчө улана берет. Кайыр Жайлообекова, Рахат Жаныбекова, Болот Исаев, Владимир Кулбалдиев, НТС.